Salamatlar ve hurmatlı studentler. Bugün de biz sizler bilen pedagogika'nın bir aktual meselelerine kayırlabız. Sebebi pedagogikalık işmerliktin negizgi obyektisi bu bala bolup esetlerini. Bardır biz niş hareketimiz balaga bağıttalgan. Şu balanın insan katar kaltanışı bizim en negizgi obyektimiz. Oşol vaqtda bala pedagogikalık prosestin işmerliktin obyektisi jana subyektisi bolup esetlerini. Demek, oşol balanın okutup tarbiyalap önüş üçün biz bala kantip çoğuya insan degenimle önügü degenimle ağa kanday faktorlar tasir tegizet mına uşularga bugün toktolup ketebiz. Bugünkü temamız insan cananın önügüsü. Mına plandı qarasa mına жазып insan jönünde жалпы düşünüp ikincisi insanın önügüsüne tasir tegizici faktörler. Mına adabiyatlar bular. Önkü adabiyatlar bugün psixologiyadan zakir, men bayatlardan emgekleri koşulup durup uşul planın negizinde oku prosesini жүрgüzөбүз. İnsan degen кейбір адабияттарда личностьті деп жүрөт, экөө бирдей түшүнүк аркы көз караш бар. Бул инсан деген түшүнүктүн маңыз мазмунун көптөгөн илимдер философия, социология, педагогика, психология илимдери окуп үйрөтөт. Бирок ошолордун ичинен эң мындай тереңдетип, изилдеп, аны бардык жагынан ачып көрсөткөн бул психология илими. Анан педагогика болсо, ошол инсандын өнүгүүсүндө талим тарбиянын ролун изилдейт. Мына биз бул инсандын маңыз мазмунун изилдөөдөн мурун бир нече терминдерге токтолуп кетсек. Мисалы, адам, индивид, insan деген түшүнүктөр дайыма окуп жүрөбүз. Кана ойлонойлучу, студенттер. Адам деген эмне? Индивид деген эмне? Инсан же личность деген эмне? Муну дайыма окуп жүрөбүз. Телевизордон, газеталардан, бирок мына биз как кесипкөй профессионал катары улардын ар биринин маңыз мазмунун түшүнүп, окуу, талим тарбия процессинде биз аны колдонуп, ушулардын маңыз мазмунунун негизинде иштеп алып барабыз. Мисалы, ана адам деген түшүнүк, философиялык жактан алганда да, педагогикалык, психологиялык жактан алганда биосоциалдык жан деп түшүндүрөт. Мындай адам биосоциалдык жанды түшүндүргөн жалпы түшүнүк. Мен адаммын. Силер дагы адамсыңар жалпы. Bizde biyologiyalыk жактары бар, ошондой эле социалдык жактары бар. Эми карап көрүңүз. Ошол адам түшүнүк биосоциалдык жан деген түшүнүктүн биологиялык жагын индивид деген түшүнүк камтыйт. Ал эми социалдык жагын инсан деген түшүнүк камтыйт. Бизде көптөгөн мындай түшүнүктөр бар. İndivid deseler de canı törölgöndü, anan akıllı жоқ. Adamlarına individ de var. Жоқ altırmız. Individ, bardığımız individ bizim. Sebebi bizde biyologiyalıq çapı. Biyologiyalıq özü göçülükler. Individ de psikologda. Adamdın biyologiyalıq mazmunun görsötür. Individge canı törölgön bala, normalde çoğun adamdan başlar cindi de, hiç nerseni düşündüğün kişilerden toğuda kiret. Bala canıka individ bolup törölüp, lichності bolup kaldıman. Ne adettir şu bala töröldü? 3 kilo kança şu individ katarı gelir, biyologiyalıq canı. Qoğumduk mamullerden yine kalptan getirir de, alem insan. Ben aytып атам сиздерге инсан деп тагайтылат, ошо геоучебникте де личность, экөө мааниси бирдей эле. Мына инсан деп индивидти бала төрөлдү. Предметтик иш-аракеттердин, бүтүш предметтик иш-аракеттердин
Talim tarbiyanın jana koomduk, adamdық мамилелердин негизинде алган жана калыптанган социалдык, ошолордун калыптанган социалдык сапаттарынын жыйындысын түшүнөбүз. Мына бала индивид болуп турат. Энеси келип тербетип, сүт менен тойгозуп, ошол убакта ага гүлүп жайнайт, балам кандайсың деп, эргийт, мээримин төгөт. Бала ошого реакция кылдырып күлөт, кактырат, жолсо курса ыйлайт. Анан энесинен кийин туруп турунан бешикке коюлган ырдайт. О, балам сен келечекте мындай болосуң деп, бешик ырларын ырдап, кандай гана жакшылыктарды каалап, ошонун бардыгын индивид бар жан төрөлгөн бала өзүнө сиңирип алып туруп, мына коомдук социалдык мамиле. Анан ошонун аркылуу секин реакция берип калыптанып кетет. Мына личностьте мына психологиялык эмгектерде бул 100ге жакын аныктама бар экен да. Мына психологдор өздөрү жазып атат. Өтө көп. Ар окумушта аркылуу мен азыр экинеленип өтүп койдум. Личностьте турмуштук көз карашы, жоопкерчилигин акырына чейин жеткирүү аракети бар. Эркин чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон активдүү адамды түшүнөбүз. Ошол Закир Адахам жанагайдын эмгегинде ушундай жазылган. Так, эми биз педагог катары билишибиз керек мына. Инсан деген түшүнүгү адамдын социалдык маңызын, анын коомдук маанилүүлүгүн, анын ишмердүүлүгүн мүнөздөйт. Демек, личность деген түшүнүккө көбүнчө коомдон алган сапаттардын жыйындысын түшүнөбүз. Индивид биология. Мисалы билесиңер го, Чингиз Айтматов улуу инсан. Это выдающаяся личность современности, же башка. Улуу инсан. Биз баарыбыз улуу дегенде мына коомдон алган, коомдо орду бар өзгөчө көрсөтүп жүрөт. Инсан деген ошондай. Демек, индивид болуп төрөлгөндөн кийин инсан болуп калыптанат. Мугалим мына ошо калыптануу, өнүгүү процессин жакшы билиш керек. Баланы окутуп, тарбиялап жатканда биз ошол өнүгүү процесстерин кандай өнүгөт, ошого тарбия кандай таасир тийгизет, ушулардын баардыгын билебиз. Белгилүү философ Тугаринов эми көптөн киртип, инсандын негизги критерийлерде төмөндөгүлөрдү көрсөтүп кетет. Инсан болуш үчүн акыл эси акыл эси ордунда болуш керек. Кечээ биз Олега педагогикада өткөндө идиот деген 3-уровеньде өтө татаалып, аларды көп индивидуал деген идиот дегенде ал уровеньде биологиялык эле жандагы өзү коомдо кандай жашап жатканын билбейт. Мына ошону акыл эстүү болуш керек. Мээ ушу иште ушундай ордунда болуп, экинчиси жоопкерчиликти көрсөтүп жатат. Ар бир адам инсан коомдо жашаганда өзүнүн жоопкерчилигин билиш керек. Мейли көчөдө алып жүрсүн, мен жана башка бир кайсы жерде болбосун, ал жоопкер өзүнүн иш аракетине жоопкерчил болуш керек. Бул да инсандык. Андан кийин эркиндик. Негизги. Байыркы Грецияда кулдарды инсан эмес деген бир теориялар чыкканда, сен инсан личность эмес. Себеби бул көз карашы дагы, анын жашоосу дагы эркин эмес. Анын бардыгы ошол кул энөөчүдөн көз каранды анын жашоосу. Демек де кул бул личность боло албайт. Себеби анда эркиндик жок деген теориялар бар да. Азыр бизде дагы личность эркин, өзүнүн көз карашын айткан. Жок, мына туура эмес. Бүгүнкү коомдук өнүгүүдө мына жакшы, мына жаман деп ачык айта алган. Мейли башка мезгилдерде өзүнүн мына эркин көз карашы бар адамды. Эркин деселем коомдо келип эле эркин каалагандай жашоо эмес, коомдо жашап коомдон чыгып кете албайсың. Онун негизин айтканда көз карашы, позициясы турмуштук эркин болуш керек. Андан кийин төртүнчүсү өздүк баалуулук.
Adam özünü özü sıylap, men degen boluş керек. Men da kolumdan gelet, men da şu koldu üçösün dedim. Özünü sıylap, özünü samı verirsinday. Bulda bağlanında men uşundayında da bir bunday jüre verse karşı etli için istemiz boşam için. Sizler de özünüzü bağlap, bala da özü bağlap. Men degen de alış керек. Andan keyin jeke özgöçölük. İndividualist bir adamdı, ikinci adamdan ayrılmalay durgan kaytalangıs özgöçölüğün körsetүүчү düşünün. Milyardlagan adam var dünyada. Biri-birini okşabaydı. İndividualist eğer elestetkiler, bardığı bay ekvator tohtorda okşap jatıp kalsa, anda bu individualist degende düşünüp biri-birini okşabaydı. Sırtkı gevedesin, biyologiyalык jagынан da şöyle psikologiyalыk jatanda biri-birine okşayan özgöçölük bolat. Andan keyingisi koğumduk aktiftilikte. Oşol insan boluş üçün koğumda özünün ordu olup, kandayda bir koğumda bir rolda bir funksiyonu atkaran aktiftiliktir. Şular bolganda mına bir neçe sapatlar bolsa, oşol insandın da lichnestin negizgi kriterileri uşular deb mınau tugarını belgilep kelek. Yeme adamdın önügüsünde negizinen gördük. Adamdın önügüsünde gördük buna. Anın organizminin sandık jana sapatlık özgörüsünün jintiği adıdır. Önügü degen organizminin sandık jana sapatlık özgörüsünün jintiği. Sandıkka kaysı gelip? Sandıkka количественде koyup, menin biyologiyalыk jarım, morfologiyalыk tüzülüşüm, fizyologiyalыk tüzülüşlerim, suyok sattım, denenlerin ösüşü dağı, bu önügü bunu sandık dep koyup, orada количественное развитие. Oşonda vaqtda sapatlık özgörüsü. Bunda menin göz karашım, psikologiyalыk, ruhani dünyamdın önügü üçün bu sapatlık özgörüsü. Demek, önügüde bir ele ne olduğunda menin sandık jana sapatlık özgörüsünün jintiğini aytабыз. Alem kalıptanı degen düşünüp, bu insandın önügüsünün jintiği katары bağlanır. Joldoşlar, kantip önügöt insanın bala töröldü. Önügü kele жатыр. Эми биз pedagog katары ошол önügünün bulağın bilişimiz gerek. Kantip önügü emine tasir berет. Buna biz murunku temada ötkende filosofiya bizge metodologiyalыk negiz, anın mizan çenendülükler, prinsiplerimiz pedagogada sözsüz koldanabız, metodologiyalыk negiz katары ошону карайбыз дегенбиз. Бүгүн дагы караганда pedagog psikologiyalarda insandın önügüsünün negizgi bulağı, insandın önügüsünde ornalan karama karşılıklar da var. Karama karşılıksız da önügü bolmaydı ki. Buna filosofiyanın karama karşılıklar bilimdiğinler küreşinin zakon negizdi. Al diyalektika universallığı üçümüzü deyip, buna zakon önügünün bulağı sebepleri körsötedi de oşol filosof. Biz dağı psikologlar, pedagoglar, oşol filosofiyaga tayanıp kanti önügü degen masaleni karaşыбыз. Mına emi kanday karama karşılıklar boluş gerek. İnsandın canı şierdүүлүгүнүн негизинде пайда болгон талаптары менен анын ошол мезгилде канаттандырууга мүмкүнчүлүгүн туура келбестиги. Adamdın büt iş hareketlerinin, kıymıl hareketinin negizi bu muhtajlık degen. Muhtajlık degen bolbosu bol boy. Kursağın açığa kalganda anan oylanmasın. Kantir men kursağım toğuzam. Bugün emne kılışım gerek.
туғанның үйіне барады, қосантығы. Же осы бір жерден падырял алып ішті, же мына сілер іштеп адасыңар, кафелерді іштеп адасыңар. Ошоның бардығы келіп тұрып, мынау талап, мұқтаждық. Егер мұқтаждық болбоса өнікпейді. Мысалы, мынау қарама-қарсы өнігін айтып, жақын арада 2-3 столовый жақшынақай кафелер болса, өнігу болады. Бір-бірін атаңды ашып жана башка. Жалғыз болса, баланың да талабы менен ошоны канаттандыруу мүмкүнчүлүк. Мен каалаймын бир нерсе. Бирок ошону канаттандырган мүмкүнчүлүк болот. Мына талап менен канаттандыруу үчүн мүмкүнчүлүк карама-каршы болуп туруп, анан кийин ушул алга жылуу. Мен көбүнчө эле студенттерге суроо берип калам. Кышында кычыраган, кышта келип алыстан келип сабакта отурасыңар. Неге келдиңер десем, окуганы келдик, билим алганы келдик десе. Ана мен айтам, жок, хорошо. Биринчи барга келдиңер. Сыртта 40 градус суу. Эгерде жоктой турган журнал болбосо, силерди дайыма каратып текшерип турган деканаттын методиси болбосо, куратор деген болбосо, 60 саатта отчисление болот деген болбосо, стипендиядан алып калгандан түкүндөр болбосо, деги ушу Батырайдын өзү да болбосо, алдында турган журналдар болбосо, келе белеңер десем, койсоңуз чагайын, негеңиз деп. Видите, булар эмне? Ошол бүт карама-каршы. Деканаттан баштап биз мына журналдан бардыгы силерге карама-каршы турат, силердин шеректе. Силер ошол карама-каршылыкты жеңүү үчүн ушул жерге келип, жакшынакай болуп отурасыңар дейм. Чындыгын алганда, философиядан алганда, конечно, билим алам деген бар, анда тапатыр, бирок көбүнчө эле ушул карама-каршылыкты жеңиш үчүн келип, ошонун негизинде. Ошон үчүн атайлар бүт карама-каршылыктарды талап менен канаттандыруу. Эмеде бардыгыбыз жакшы көргөн кино бар. Шурик кайсы фильмде эле Кавказский пленница тос айтат го. Менин де чоң атам ушундай каалоосу бар эле, деңиздин боюнда бир жакшынакай үй салып, ошого жашагысы келип каалады эле. Анын ошо каалоосун канаттандыруучу мүмкүнчүлүгү болбой калды. Давайте деп тос айтып атат. Жашообузда ошо каалоо менен мүмкүнчүлүк туура келсе дейт. Турмушта дайыма каалоо менен, талаптар менен ушу мүмкүнчүлүктүн ортосундагы карама-каршылык. Мына ошол негизги мотор инсандын алга жылуусу. Ансыз эгер бардыгы ушуңузга айтып атат, бардыгы жомоктогудай дап-даяр болуп атат, сен келдигенде өзү тамак ашындалып жашоолу бардыгы даяр боло берсе, эмне болот эле? Личностьты болуп өнүкпөйт болот. Ошо жерден немеси жашоосунда өнүгүп токтоп калат дейт да, мына канат. Андан кийин инсандын каалоосуна нагылган педагогиялык талап. Мына сиздер отурасыздар, жакшынакай. Эгерде жөн койсо кааласа ишке чыгып кыласыңар, кааласа уктайсыңар, бири-бириң менен сүйлөшөсүңөр. Мына силерде да каалоо бар, артка отуруп тамак жегеңер келип кетет. Мына ошол силердин каалоо, ошол силердин каалооңорго, ошол силердин каалооңорго педагогикалык талаптар каршы турат. Мен кой, эктен мугалим болгондо силер ушул балдардын немесине өзүңөрдүн талабыңарды коюп турасыңар. Мына ошол экөөнүн ортосуна куралган. Андан коомдук талап өсүм жараша инсандын өнүгүү деңгээлинин ортосуна карама-каршылык. Видите, мына ушул карама-каршылыктардын негизинде неме окулат, эң негизги ошонун негизгиси потребность, муктаждык деп болот. Балада бүт муктаж болсо, баладагы ар тараптан өркүндөгөн инсан болуп туруп, кыйын ушу бүгүнкү күндө айт менеджерлер болуп туруп, жана башка чоң журналист болуп жүрүп, кыйын айтыс болгусу келет, бирок анын коомдук
ошого мүмкүнчүлүгү жок, билими жок да. Мына ошолордун ортосунда карама-каршылык өнүгүп турат. Эми мына ошол инсан болуп өнүгүүдө таасир тийгизүүчү таасирлер. Эмнелер таасир берет? Биз билишибиз. Тукум куучулук, наследственность деп коет. Айлана чөйрө жана тарбия. Мына негизинен ушул 3 фактор таасир тийгизет. Эми булардын ортосунда дагы аябай азыр катуу күрөш да. Кейбирлер айтып атат. Баланын деп өнүгүш калыптанышында табият негизги, табияттан болот деп. Кече ана неме айтып атпайбы, орусу Джон Лок жок десе, орус айтып атат, жок, табияттан келет деп атат. Мугалим ошого жардам неме болуш керек деп атат. Эң негизги ролду тукум куучулук. Тукум куучу генетикалык код негизинде ата-энесинен негизги көчөрүлгөн балдардын берилиши. Ушул 70-80% баланын өнүгүшүндө тукум куучулук табият роль ойнойт. Ал эми ошолорду биогенетикалык багыт деп атайбыз. Тукум куучулуктун мындайча табияттын ролун көкөлөтүп ошону изилдеген илимдин багытын биогенетика дейбиз. Ал эми жок, айлана чөйрө сырткы факт, тарбия негизги дудуна. Силерде ойлоп көргүлөчү. Өз кайсысы күчтүү өзү. Бириңер айтасыңар, мына көбү тарбия деп атасыңар. Айлана чөйрөдөн деп атасыңар, тукум куучулук. Илимде да ушундай да. Ал эми үчүнчү неме теориясы, үчүнчү бар. Эки инсандын өнүгүшүндө биосоциалдык багыт бар. Эки тең тепе-тең дейт. Эң оңой ушул да. Биологиялык жагда видите, муну эмне үчүн токтолуп атабыз, педагог доспуз. Мугалим кайсыл багытты туура деп, кайсыл багытка ошол ынанса, окуу процессин ошондой алып кетет да. Мисалы, математикадан баланын шыгы жок. Окубайт. Музыкадан аны билбейт. Мугалим айтат, ар жагында жок экен, болбойт, андан бери башканы окутайлы деп туруп, өзүнө жоопкерчиликти алып коет деп атат. Мүмкүн туура турушун, мүмкүн ошол ар жагында болбосо кыйноонун кереги. Булар айтып атат, эмнеге баланы кыйнайсыңар деп атат. Эгерде табияттан жөндөмдүүлүк жана берилбесе, баланы эмне үчүн кыйнап, бардык предметтерден 5 алгында окуп кыйнайсың деп. Уклоо менен айырмасы булардын эң негизги талаш тартышы биогенетикалык же тукум куучулук айтып атат, баланы уклон менен окутайлы дейт. Бөлөлү дейт. Гуманитарий болсо гуманитардык багытта алып кетели дейт. Табигый илимдерге кызыгы болсо дейт ошотон, онда дейт ошо табигый илимдерди көбүрөөк окутуп кетели дейт. Эмне үчүн баланы кыйнайбыз? Вот вопрос. Мына силерге суроо, бүгүн мектептердин түрлөрү бар. Школа, гимназия, гимназия мектеби, лицей мектеби. Бул эмнесине тайылган? Мына көкүрөк чийип каласыңарбы? Мен гимназия мектебин бүтүрдүм. Жок, мен лицейди бүтүрдүм. Салиев атындагы лицейди бүтүрдүм. Түрк лицей. Айырмасы эмнеде? Айырмасы гимназияда көбүрөөк гуманитардык багыт окутулат. Адабият, искусство жана башка. Лицейде бул табигый илимдер көбүрөөк окутулат. Математика, биология, химия жана башка. Көрдүңөр, өзү турмуш өзү кичинекей бизди уже тандоого алып келди. Бала өзү кызыкса, мынау улуу педагог айткан Сухомлинский айтып атат. Мен дейт балдардын көзүнөн карап туруп эле билем дейт. Ушул дейт келечекте дейт гуманитарий уклон болобу же эстесин табигый.
Kantip dese, koz büyük жерге alып baramдағы deydi, birinci klaslarda. Anan şu koz жерді de көрсетіп тұр, бұны айындığında тоқойларды көрсетіп тұр, анан балдар көргілечі біздің айыл, біздің қандай koz деп бағын. Şunday emosiya berip daha koyup soktandırам deydi. Onun gözlerini karattırам deydi. Biri deydi, ooo deydi, suyunu karasan, vardı kırıldı, rahat alıp atat deydi. Alem arasından biri deydi, bir daraktı görüp, bir tuğunu görüp, oşanı gana karat. Ne demek tükünde deyip, demek deydi. Bardığına kuanıp, oşanı bütünde alıp namılgan humanitardı bulup, alemi bir gana dersinin karap oşanın baylanışın başkına kararganı bu estestini tabi'i kulağın bulup deyip, bulup gedögetet. Balдар törölgönlere de tukun koçuluktan kandaydır bir ötet dağı oşanlı kulağın menen keçik etmem. Negiz gele, en ahir gele öyle kulağınla gelip takalı atattı. Göv anketi alsak bu kulağın menen okutuş gerek gelsin. Ama onlarda çok öyle boyun okutsa buladı. Şata alıp. Azı vardır, karşıtıra şata alıp, mağa matematikanı görgönde bunda alergiya olup ketken okuçulardı belgile değil. Men matematik kılıp çıkarım dedi. Kança yıl eksperiment kılıp, tegele işenbey koyuştu. Hanti oluşunday olsun. Begen etti, çok dalilde öyle bir vaktan varsa matematikler çıkar, öyle özünce tengdemelerdir. Alaydı o da. Her bir bala talantlı törölür, muğalimden metodikasından göz karandı deyip şatalı buna satsegine etikadında bakı terbiyeminen şaylana çöylönün rolünü götürüyor da. Yeni bunlar de bayırtadan beriler talaş tartış bolup gelata kızıkta meselelerge atayıp toktoldu. Platon kızık oyday tüketken. Mümkün bu taptık münözleri. Adamın organizminde de her nesneler var deydi. Altından turat deydi, temirden, tupraktan. Eğer de deydi, oşa altın göv organizm bolsa deydi, al sözsüz deydi, ulu adam olup, ülkönü başkarat, cana başka olup deydi. Sevanın organizminde terbiyetten altın göv deydi. Sende altın çok mu deydi, çekirvesen özünün işinde kılarırdı. Alemi temir göp olup kalsa dedi. Al sözsüz tuğulganda da atap da kakar ağzını der, temir usta olup kalır. Toprak göp olsa bu, yer işlet üçün, malın kıl göp olsa bunun malçı olup da bir idealini aytıp, haydi o da. Puldarda, selerin organizmlerde eş nerse çok, pul olup öyle cürüyor. Ana şu Platon deydi. Alem Aristotel olsa, evet, adamın kovum doğruluğunu tabiattan aldığın alanlıkta alıp koygan devim oydarıp dedi. Bizim gömüründen ne yazıp koyadı, kim boluşundu? Canda yer. 16. 17. çıkılımda filosofda prefermizm degen bağıt payda olgan. Gömüründen belgileydiler. Burada aydı o da. Gömüründen de programa tüzüp kim boluşu? Senin misali, kim boluşun manevri peşine yazılıklar var. Bu religiyada var. Biz sında cürçeler, giydilemin ağı perestroika başladıklarından 83'ünde kayra şu kötörüp bizim ne kıynayız, tabiat özü beret de bana gitti. Bugünkü günde derler, anket alsak azı Bardo süresinin o peşinesinde yazılgan. Peşenege şeneviz, tağdır degen var desem demek, bana olaydı o da. Onu bizge ne gelir? Eğer de bu yerde yazılıp koysa, vegenektir orada, tap dayar olsa, sen kandan muğadım, sen kandan teşen özgürt albaysın. Sen buna prirodaga yardımcı olup, o son vergenliğin özgürt. No, adamın buna 20. yılında Amerika'da pedagogya degen ilim bolgan. Bu bala jönünde deyip tur, balanın birinci tukum uçup. Bunun en
негизгisi birinci klassga kabul allardan alayda var. Жөндөмдүүлүгүн тест менен kabul aldık. ABC 3 klassga bölüp ketken. Күчтүү, орто, начар. Кийин ошо күчтүүдөн начар болсо ортого, ортодон бияка мындай алынлашып. Биздин совет мектептеринде дагы биздин совет мектептеринде да мына болгон мына bizde көп неме тестирование кылып туруп, сылабы бөлүмгө спецшколдор ачылып, коомдор эң кызыгычы запрет этилди да 36-жылы мына өкмөт партия токтомун өлжана окуду. Тест алгандан кийин жакшы класстарга жалаң эле банкирлердин, мурунку интеллигенциянын революциядан кийинки балдар эми үйүндө окуп келип, алар түшүп калып. Байкуш ошо рабочий крестьянскийлер начар класска түшүп, алар башка программа менен окуп, күчтүү беркилер слабый менен окупту, мынандай болуп калып, уже элдер слабый бөлүнө баштаган. Анан 36-жылы ошо жазат Атай партия. Эмне үчүн де рабочий крестьянский власть деген ушунун баардыгы бирдей болосу, эмне үчүн бөлүп окутуп атат тест менен? Биздин бала нечи классы деп анан кийин чоң неме болуп туруп, аны Берия өзү баш болуп карап, талкалап, анан постановление болуп туруп, ошо Шацкий, Блонскийлер баш болуп, генетиканы кошуп туруп, генетиканын мынау 36-жылы анан педагогияга жок болуп, баардыгы аралаш окуп калды. 36-жылдын күзүнөн баштап мектептер бөлүнбөстөн чогуу окуп калды, баардыгы бир класста. Кийин анан кийин баа текшергенден анан баардыгынан аралаш мугалимдер жанаң жакшы мурун башка элден коюп туруп дагы текшерип, сен атайлап рабочий крестьянскийге эки коюп атасыз. Анан жалаң 4-5 коюп 100% өзгөрүү деген ошондон башталып кетти. Азыр бизде мектепте 7-8 неме отличник болуш керек, 80-90% сапаттуу билим деген ушундан башка. Ну, генетика жөнүндө, таасир генетикада неме болду. Мынабул, мен мынаны атайын. Акыркы убакта генетика өтө күчтүү болуп атат да. Баардыгы эле генетикага бөлгүлө укула мына. Аманашвили мындай жазып деп жазып атат. Биз ушул убакка чейин баланы табууларса таза доска анөнүксү мугалимдин колунан мичурун кыйыштырып деп кандай жаңы сортторду алса, тарбия аркылуу баланы ошондой алабыз деп келдик. Мен de ушул идея менен жүрдүм эле деп. Көрсө чоң жаңылыкпыз. Качан биз түшүнөбүз? Табият жеңилбейт, аны жеңүүнүн кереги да жок. Адам табияттын союздугу, жардамчысы болгондо гана ийгиликтерге жетишет. Окутуу менен тарбия процесс табияттын жардамчысы, мугалим табияттын жардамчысы болуп кетет деп туруп, биогенетикалык немен отуруп, окуу процессинде ушул табияттык жөндөмдүүлүктөрдү биринчи орунга коюш керек. Биз любойну окуттук. Эмнеге окута албай атасың? Сен начар мугалим экенсиң деп кыйкырабызбы? Жок, булар айтып атат. Жок, нар жагында болбосо кыйын бөлүп окутуп ана. Джон Дью дагы айтып атат. Жөндөмдүүлүк дагы нар жактан, генетикалык көз алды. Жөндөмдүүлүк дагы нар жактан өтөт деп атат психологдор. Баардык табияттан келет. Джон Дью деген знаменитый педагог айтып атат. Бала алаңын борбор. Бул дагы айтып атат, ушу бөлүп немелерди. Эми социогенеттер вообще жок дейт, коомдон дейт. Мисалы мына Авала менен Камала деген алып калып каршылардын арасында чоңоюп билесиңер дейт Индияда. Алып келип окутса да канча 45 сөз үйрөнүп кетип адамдын коомдо жашабаса, генинде күчтүү болсо да адам болбойт деген идеяларды келип туруп, мына социогенеттер айтат. Адам жашап фактор мына мегафактор дегенге бөлүп атат. Чоң космос, алам, планета, дүйнө. Ушуда таасир эткен бизге. Алам, планеталар, космостор бир немелер, глоба дегендер бар го. Жылдыздар, төлбөлөр мынандай ошонун баардыгы таасир этет. Андан кийин макрофактор, өлкө, мамлекет, коом, этнос. Кайсы коомдо жашасаң, мамлекетте алда таасир этет. Мезофактор, аймак, шаар, район, микрофактор үй биле мына ушулардан андан кийинки тарбиядан
göz karandı dep bular aytıldı. Demek biz pedagog katары şu tarbiya menen okutu kандай bir çındığını aytganda tarbiya menen okutu bu çoğun rolde oynayıp tarbiya degene bir жаштардагы адамдык сапа жүрүштүргөн максат менен уюштурулган процесс жөн эмес. Ар бир ата-ана, ар бир эне дагы ушу балалуу болгондо максат коет, ушундай болсо деп. Мектепте да, коомдо да максат болот да, бул ошонун калыптанышында, көз карашында, окутуудагы мына анан окутуу процесси да чоң неме. Окутуу процесси бул мына muğayim ve okutun ortasında iş hareket, okutu bu okutu tanı bir uyuşturucu stimulacını okutu burası. Bilirsin ya, okutu cönele geliyorlar, okutu koyuyoruz. Bana ben sizlerle göstereyim. Hani yerge bir sürü öttürüm. Fakel anam kitap. Neyini düşündüre düşün? Arkın. Manav degen kitap degen bilim, fakel degen bu bala. Okutu prosesinde bala, fakelde büyük duruşuz gerek. Jönele. Mana ученик не сосуд dedi, her nesini distribüt aytıp etken. Tögörge, musur tögörge, alıp büyük durgan fakir dedi. Жақшы жаман мұғалім чындықты айтып береді, жаман мұғалім чындықты, жақсы чындықты. Мұны айтып отыр. Оқыту процесінде бала өнігі үшіне көп көңіл. Ертең практика арасында план конспекті жазғанда бір тема алсақ, 3 функция қоямыз. Мақсат білім берушілік, тәрбиялық, өніктірушілік. Мысалы, ош шарым дегенді алсақ, ош жөнінде мағлұмат алышар. Tarbiyatda hoş, жөнді suyu, patriotluk sezim, estetikалық qoz, üçüncüsü, krugazoru, reçe, oylu, logikalar olsun. Uşun 3 funksiyanın en negizgisi önügü bol ve septen, okutu prosesini önüp duruş gerek balanı. Jönlenmedi. Bana Atay psikologiyada Vygotsky'nin воспитывающий okutu prosesi, то есть развивающий okutu prosesi bu önüp duruş gerek. Buna biz dağı Manav bala kalıplanışı insanın okutu prosesinde önügüge görüp al, suro belgili problem al. Mana Ilenkov degen belgili pedagog aytып atadi. Eger de sen 45 minutda özüň ele süýlep okuçylarga bir da soragan işletpey önüp turbeseň de al tupoy be. Apışıwany nemede kökme de kotarypdy. Kökme olup kalat degen özüň ele süýleberseň de. Anı için ne ki ballarda önüp turuş gerek. Развитие, türtüğümün azı oyunları interaktifte metot bana gördüler. Okutu prosesi insanın kalıplanışındaki analogikalık başka oy cümlelerinde negizgi roldu oynaydı. Biz dağı bolacakta muğayim katarı biz uşul bilip balanın insan kaldığı kalıplanır. Eki önükten hazırdı neme boyunca biyologiyalıq çağındağı, sosyallık çağındağı alıp durup, eki önükten alıp başımız gerek. Alem biyogenetiktir, Allah öz törünce neye geçtiğini biz teoriya boyunca eki bir de önüm geç gerek. Sorularınızlar var mı? Size rahmat. Gezekteki leksiyonumuzda Alem sizlerle öz aldığım çeşitli çocuklarında sorular verildi. Pedagog var, Kırgız pedagogikasında, uşlarda okup, seminarda, sağlıkta